Камералык текшерүү деген эмне? Биз бул камералык текшерүү дегенде салык органдары тарабынан жүргүзүлүүчү иш аракет жөнүндө сөз кылабыз. Камералык текшерүүнү ошол милдетине кирген салык органынын кызматкери жүргүзө берет. Эч кимден уруксат сурабайт. Анын милдети ошол камералык текшерүүнү жүргүзүп туруу. Бирок өзүнүн ошол этаптары бар, кайсы мезгилде камералык текшерүүнү жүргүзүүгө. Камералык текшерүүнү жүргүзүүнүн негизинде сизге атайын билдирүү келиши мүмкүн. Эгерде кандайдыр бир туура эместиктер, дал келбестиктер сиздин отчетуңуз менен текшерип, экөөнү салыштырганда туура эмес келип калса, анда сизге билдирүү барат. Сиздин берген салыгыңыз отчетуңуз менен айырма болуп калса, мынча карзыңыз бар, мынчаны төлөөңүз керек деп. Демек, процедурасы боюнча салык органынын кызматкери камералык текшерүүнү жүргүзөт. Текшерүүнү жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен сизге билдирүү жиберет. Эгерде билдирүүдүн келгенден кийин сиз ошол текшерүүгө каршы болсоңуз, түздөн түз жазышыңыз керек. Барып такташыңыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсоңуз, сиз билдирүүдү алгандан кийин салык органы чечим чыгарат. Сиздин мынча салык карзыңыз бар деп. Андан кийин милдеттүү түрдө төлөөгө милдеттүү болуп каласыз. Ошондуктан сизге келген билдирүүдөн кийин эле сиздин аракетиңиз барып ошону тактаганга аракет кылышыңыз керек. Бирок сиз берген маалыматтар, материалдар боюнча эгерде аны кайтарбай турган болсо, сиз салык органынын чечимини андан жогору турган органга, башкача айтканда салык мамлекеттик салык кызматына даттансаңыз болот. Ошондуктан камералык текшерүү боюнча билдирүү келгенде сиз өтө тез реакция жасашыңыз керек. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.